Эс алуу күнүңүздөр куттуу болсун. ЛТР телеканалын көрүп жаткан жалпы мекендештерибизге жалындуу ысык саламдар болсун. Мына ушундай күрдөлүү күздүн сонун кечтеринде ЛТР подкаст кайрадан назарыңыздарда. Бүгүнкү ЛТР подкасттын ардактуу коногу Кыргыз Республикасынын эл арчысы Гүлзинат Суранчиева. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мына ушул биздин подкасттан көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Гүлзинатчы, мына ушул бүгүнкү подкасттын темасы сахна маданияты. 37 жылдык тарыхыңыз бар. Мына ушул чыгармачылыкта жүргөндүгүңүзгө анан айтыңызчы, сахнадагы адам катары, сахна чебери катары деги эле сахна маданияты кандай болуш керек деп ойлойсуз? Бул өтө терең суроо. Анткени муну бир эле жооп менен жооп бере албайсың бул суроого. Анткени сахна маданияты эң биринчи бул сахнада жүргөн адамдын аң сезими менен, интеллекти менен жана башка көп нерселер менен, тарбиясы менен, өзүнүн жүрүм турумунда болгон маданияты менен жана ошондой эле ошол сахнада жүргөн адамдын ошол мисалы музыка искусствосунда жүрөбү же театр искусствосунда жүрөбү, негизи искусство чөйрөсү аябай кеңири чөйрө да. Ооба. Бирок ошо сахнага байланыштуулары бул ошол музыка чөйрөсү, анан театр. Көбүнчө ошол мисалы театрда иштеген сахнада жүргөн артисттердин көбүн карасаң, алардын баардыгынын музыкалык терең билимдери бар адамдар да. Анан алар өзүнүн өзү эле, анан өзүңүз билесиз, театрда сахнада мисалы чоң авторлордун чыгармалары коюлат. Ошондой, мындайча айтканда, ошо бийик вибрацияларда ошондой адам баласынын негизи эле дүйнө жүзүндөгү чоң мурастарды алып жүргөн адамдар да аларчы. Ошого байланыштуу алардын өздөрүнүн эле жүрүм туруму, ошол сахнага болгон эмеси, өзүнүн ошол кандай сахнада алып жүргөн маданияты, сахнага койгон бир көңүлү өзгөчө болот да. Мисалы театрда иштегендерди мен билем, алар үчүн сахна бир моундай ыйык жер да. Мисалы ушул сахна башка дүйнө. Алар ал дүйнөнү эч кимге тебелеткеси да келбейт. Ал дүйнөнү ушунчалык бийик кылдаттык менен мамиле кылышат. Бул сахнада мындай артист чыккан, бул сахнада мисалы Гамлеттин спектаклинде аткарылган жана башка деген ушундай сөздөрдү угасың да, мисалы театрда сахнада жүргөндөрдү. Ал эми музыка искусствосунда жүргөндө классикалык билими бар музыканттар, булар өтө узкий специалисттер. Алар ошо бала кезинен баштап классикалык музыка бул дүйнөлүк музыка болот. Анан ошондой эле классикалык музыка, мисалы Кыргызстанда, биз эгерде Кыргызстанды алсак, Кыргызстанда ошо классикалык музыка, мисалы куштун бир канаты болсо, өзүбүздүн традициондук фольклорлук иденттүү маданиятыбыз кыргыздарга таандык экинчи канаты да. Ошол экөө бирдей келатат да, мына көп жылдар боюнча, мисалы жылдар бою көп келе жатат, чогуу бирдей алып келе жатабыз. Кыргыздар ошо дүйнөлүк музыка менен классикалык кыргыз иденттүү музыкасын бирдей алып келе жатабыз. Анан ошо терең билими бар, мисалы оркестранттар, мындай сольно аткарган исполнительдер, инструменталисттер, же болбосо терең билими бар белканто ордоган ырчылар, опера, балет, театрдын солисттери. Алар үчүн дагы сахна өтө чоң, ыйык жер да. Алар ошону өтө баалашат, сыйлашат. Анан ошондой эле ошол сахнада жүргөнү менен аябай сыймыктанышат. Мисалы эгерде биз эстрада жанрын карасак, эстрада жанрында мисалы музыкалык билимдүү болуш, мындай
кыйла эле кездешет да. Эстрада искусствосун алып жүргөн адамдардын арасында музыкалык билими бар музыканттар кыйла эле мындай кездешет. Мисалы бир 10 ырчы болсо, ошонун бир 10-20 ырчынын ичинен может бирөө экөөнүн эле билими болушу мүмкүн музыкалыкчы. Ошого байланыштуу ал жерде уже ошол адамдын өзүнүн деңгээлине жараша, ой жүгүртүүсүнө жараша, адамдын өзүнүн мындай адамдык бир кандай касиеттерине жараша, характер дейбиз, ошо характерге жараша жана ошондой эле тарбиясына жараша. Демек так аныктамасы жок. Мен ойлойм бул негизи искусство чөйрөсүндө жүргөн адамдарга бул сахна жалпысынан ыйык жер деп эсептейм. Мисалы мен үчүн сахна ыйык жер. Анткени ал жерде негизи бул чыгармачыл чөйрө, бул чыгармачылыктан бийик адам эч нерсени таап чыккан эмес. Дүйнө жүзүндө интеллектуалдык жаратмандык жаралган нерсе, адамдын акылы менен интеллектуалдык иш менен жаралган жаратмандардын чыгармаларынан кымбат баалуулуу эч нерсе жок бул дүйнөдө. Ошон үчүн ошол интеллектуалдык чоң мурастар, мисалы тарыхта деле эгерде көз жүгүртсөк, тарыхта деле ошондой кылымдан кылымга, муундан муунга ошондой интеллектуалдык эле нерселер өтүп атпайбы? Кандайдыр бир техникалык, экономикалык жана башка материалдуу нерселердин баары учуру менен керек болгондо актуалдуу болуп калат, андан кийин жок болуп кетип башка нерсе пайда болот. Ал эми интеллектуалдык, жаратмандык нерселер булар түбөлүктүү нерселер да. Ошон үчүн анан ошондой чоң адамдын мындай эң мындай бийик нерселери коюлган сахналар, мен ойлойм, ошо сахнада жүргөн адамдар үчүн ыйык болуш керек деп эсептейм. Бүгүнкү күндө мына ушул өткөн жумада эле мына ушул Кыргыз Республикасынын эл артисти Бекборбиевди аябай сындабадыкпы? Билгем да ушул суроону берерге. Анан кармайын деп атасыз. Деги эле кандай оюңуз сахна маданияты ошол жактан сакталбай калды? Деги эле сиз мугалим катары кандай кабыл алдыңыз ушул ситуацияны? Анан айым катары кандай баа бересиз? Эми биринчиден мен аны жөн эле монтип баш аягынан баштап прям көрүп, аңдып, мындай эми мындай анализ деген жокмун, сөздүн ачыгычы. Анткени деген ошол убакытта кандай мындай ситуацияда ошондой көрүнүш чыкканын мен билбейм да. Ооба, баштан анан бизде билесиңер, социалдык тармактарда бир нерсе чыккандан кийин кошул ташыл пикирлер жазыла берип, аягында ким эмне болгонун түшүнбөй каласың өзүң. Ооба, эки-экиден урушуп, ал жакта анан уже ошондой бөлүнүп, бирөөсү туура десе, бирөөсү туура эмес деп. Чынын айтсам, мен аны мындай прям анализдеш үчүн мындай толук прям мындай маалыматым жок. Мындай эле карап койгом да, бир нече ушундай эмне болду экен. Кандай көз караштасыз? Негизи туура эле болду же туура эмес болуп калдыбы? Кандай? Жана Бек байке сүрөткө түшпөй койгонун айтып атасыз да. Ооба. Эми бул өзгөчө сүрөткө түшүү жана мондай жана фанаттар дүйнө жүзүндө эстрадалык музыка бул массалык эң популярдуу музыкалык жанр да. Мисалы классикалык музыка мындай кыска, мындай чакан эле чөйрөгө таандык. Ал классикалык музыканы түшүнүш үчүн билимдүү болуш керек. Мисалы балетти көрүш үчүн, операны көрүш үчүн билимдүү болушуң керек да. Мисалы эстрадалык бул массалык музыка. Анан массалык музыкада жүргөндө эми Бек эле байке эмес, негизи дүйнө жүзүндө деле чоң мисалы Киркоров деле убагында түртүп бир журналистти соттошушуп ошондой көрүнүштөр болуп эле келген нерсе да булчу. Мындай массалык музыкалык тармактачы, эстрадалык музыкалык тармакта. Анан
эми ал кезде туура кылдыбы же туура эмес кылдыбы же баягы эле көрүнүш деп койдуңузбу? бирок мен мынтип ойлойм да, мисалы эстрадалык сен жанрда иштегенге байланыштуу мисалы медальдын бер жак бети да болот, ар жак бети да болот да, мындайча айтканда. Бир чети эстрадалык музыка жанрын алып жүргөн музыканттар, мисалы сен массалык музыкалык тармагында иштегенге байланыштуу элдер сени сыйлайт, урматтайт. Эл бар үчүн биз барбыз да, мындайча айткандачы. ооба. Анан медальдын экинчи жагы жанагындай фанаттар биздики еще анча эмес, мындай Кыргызстанда Кудайга шүгүр эле. Мисалычы биздин менталитетке байланыштуу биздин адамдар мындай ырчыларга деле анча асылып, эч кандай эме. Мисалы чет мамлекеттик ошо популярдуу жанрда жүргөндөрдү көрүп атпайбызбы? Жөн эле дүкөнгө да чыга албай калышат алар. А биз эл арасында эле жакшынакай эле той топурларда тууган уругубуз менен мындай кафе, ресторандарда, бардык жерде эле жүрбөйбүзбү элдердин арасында? Элдер ашып кетсе, эркин эле жүрөбүз да. Ашып кетсе элдер келип, сиз жанагы ырчып элеңиз, сизди чыгармачылыгыңызды сыйлап сүрөткө түшүп алайынбы деген ошол медальдын экинчи. Мисалы эгерде мындай агрессивдүү түрдө сага мындай бирөө кол салгансып, мындай эми элдер деле ар кандай болот да, адамдар ар кандай болот да, мисалы. ооба. Эгерде сага сенин коопсуздугуңа эч кандай зыяны жок болсо, эми мындай сүрөткө түшүп коюштун деле мындай анын эмнеси бар? Бул деген сен эстрадалык популярдуу ырчы болгонго байланыштуу сен андай нерсеге даяр болушуң керек. Кээ бирөө автограф сурайт. Мисалы эркек кишилерди билбейм, мисалы айымдарга, мисалы мен да сахнада ушу эстрада жанрында да иштеп жүрбөймүнбү? Мисалы айымдарга өтө мындай көрүнүштөр болот да, кээдечи кээ бир байкелер келип туруп, мисалы белиңден кармап туруп, кучактап туруп, беттен да өпүп коет да, мисалычы. Кээ бир ошондой өзүңдүн угармандарың болот, мисалы карабайт да, жаныңда жолдошуң менен кетип баратсаң келип туруп, ой, сизди ушундай жакшы көрөм да деп туруп, оозуңдун жанынан эле өпүп кетет да, мисалычы. Анан ошондой да болот. Эми ар кандай адамдар мындай өзүнүн сага болгон сыйын, урматын же болбосо, кээ бирөө тескерисинче, эми ырчы болсоң ырчы боло бер, эмне кыйын белең дегенсип, наоборот сени мындай кемсинткиси келгенсип, мындай сиз ким элеңиз деп мындай таанып турса деле, сиз ким элеңиз деп анан билбейм, бирөөгө окшоштуруп атасызбы деп сен дагы тиешип жооп бересиң да, ошентипчи. Өзүнө жараша билбейм, сиздин бир тааныштарыңарга окшош болсом керек депсиз. Жок, ушу сизди бир жерден көргөндөй болуп атам деп мындай. Эми сен деле психолог болуп калсаң, бетинен көрүнүп турат да, что бул киши сени тааныды. Бирок ошентип мындай өзүн сенден мындай өйдөрөөк көрсөтүш үчүн типа мындай кандай десем, сынап, мындай сен ким элең дегендей мамиле кылгандар да болот. Эми ар кандай болот да, мисалы. Кээде мен мисалы өзгөчө айыл жергесине, мындай туугандарымдыкына бир жакшылык жамандыктарда барып калганда, эми карапайым эл ырчы келди деп чогулуп алышып, анан чай ичиришпейт да. Тиги ырчы монтиптирби, ошол чынбы? Анан тиги ырчы деген момундай машина айтат, тиги менен тиги ажырашып кетти беле? Же тиги үйлөндү беле? Анан баягыда тиги менен тиги урушуп турбу деп, ошентип суроо берип отуруп, ошол жерден качып чыккың келет да, мындайча айтканда. Жана мен билбейм, мен кесиптештеримдин жеке турмушуна кийлигишпейм деп дагы жооп берсең, эми кантип эле силер билбейсиңер? Жок, муну жазып атпайбы? Анан биз баягыда көрдүк, тиги ырчы ушинтип мынтип билейт экен деп жүрүнчү да. Анан мен айтам, эми силер деле ар кандай билип атпайсыңарбы депчи. Ал деле адам да депчи, ал деле жакшылык жамандыкта жүрөт. Анан тойдо өзүн тойдогудай, майрамда майрамдагыдай, үйдө үйдөгүдөй, сахнада сахнадагыдай алып жүрөт да деп ошентсең деле кээде ушундай ыңгайсыз. Бирок ошол жана медальдын эки жагы болот да. Сен ошол популярдуу жанрда жүргөнгө байланыштуу мен эч кимди эметким келбейт, мындай кандай десем, сынга алып, анткени мен ал жерде болгон жокмун. Ал жерде ситуативно кандай болгонун билбейм. Ошого байланыштуу
ким билет, тажатып ийсе керекчи. Бирок канчалык тажаткан күн болгондо дагы балким эми ал эжени шагын сындырбай сүрөткө түшүп койсо болмок дегендер дагы абдан көп болуп атат. Эми ар кандай пикирлер болот да. ооба, сиз кайсыл тарабындасыз ошондо? Мен эми айтып атпаймынбы, эми андай деле анализдеген жокмун, ошон үчүн эми ким билет, ал дагы мисалы айтып атпаймынбы, Тажатып ийгенди ар бир балким, адамдын өзүнүн мүнөзүнө да жараша болот да. Мисалы Бекбайкенин мүнөзү кандай, ошо өзүнүн мүнөзүнө жараша дагы болду болуш керек деп ойлойм. Анда кийинки суроого өтөлү. Деги эле мына ушундай учурлар сизде айтып атпайсызбы? Деги эле жакшылык артында тойлордо көп эле болот мындай учурлар депчи. Кантип чыгып кетесиз мына ушундай ситуациялардан? Мен өзүм негизи тамаша коймун да. Анан апе, байке абайлаңыз деп мындай ушинтип аябай катуу аша чаап кеткендергечи жөн эле белимден мынтип кысып эметкендерге байке абайлаңыз, биякта если что күйөө балаңыз да жүрөт деп мындай ушинтип тамашалап койсоң, адамдар мындай негизи мындай позитивдүү жооп берсең, адамдар жакшы кабыл алат да. Мен аны уже практика жүзүндө көрүп жүрөм. Эми ар бир адамга эле көңүл да, туурабы? Ар бир адамга жакшы мамиле кылсаң, көңүлүн оорутпай мындай сүрөткө түшөм десе түшүп, күлүп жайнап, суроолоруна күлүп жайнап, позитивдүү маанайда жооп берсең, бар ошол эле ситуациядан жакшынакай эле болуп калат. Анан сен эгерде мындай кандай десем, теңиңе албай, мындай башкача болгондо, анан ошол мен ойлойм да, негизи ар бир нерсе мындай майда эле бир жерден бир чоң нерсе чыгып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн мындай мен ойлойм да, мындай буга философиялык көз карашта позитивдүү маанайда эле ситуациядан чыгып кетсе болот. Эң сонун. Сахнага дебедикпи бүгүнкү программанын темасычы? Мына ушул сахнага алгач чыккан күнүңүз эсиңизге келдиби? Ой, чоң сахнага алгач чыккан жылдары, мен ушул 99-2000 жылдары биз жанагы Шантел тоо менен чоң сахнага эстрада жанры менен чыккан да. Ага чейин мен сахнада классикалык пианист катары чыгып жүрдүм да көп жылдар. Анан уже эстрадалык багытта иштеп баштаганда, уже массалык концерттерге чыгып баштаганда, жана көп адамдар болгондо, эң биринчи мен бала кезимден баштап ошо классикалык музыка тармагында окуп, биринчиден ошо кыргыз тилин менен барьер болуп, кыргыз тилинде аябай начар сүйлөчүмүн да. Ошого байланыштуу мындай суроолор келгенде мындай жооп бере албай калып, кыйналып, оюм орусча кетип атса, ичимен мындай синхронный перевод жасап ушинтчүмүн да. Ошондон аябай мындай өзүм кысталчумун. Анан кийинчерээк аябай иштеп, өзүмөн иштеп, кыргыз тилин аябай терең мындай өздөштүргөнгө, жалаң кыргызча сүйлөгөнгө аракеттенип жүрүп, Кудайга шүгүр бүгүн тилимди жакшы мындай бурдум да кыргыз тилине. Ошол жагынан кыйналчу. Гүлзат, мына ушул сахнага чыкканда силердин сахнада маданияты мындай болот деп силерге бирөөлөр бир үйрөткөн учурлар болгонбу? Биз бул нерсеге биз бала кези жок, бул нерсеге биз бала кезибизден сугарылганбыз. Демек билимдүү. Мен эми музыкалык тармакта, музыка искусствосуна 6 жашымдан баштап киргенге байланыштуу бизде 1-класстан баштап, мисалы мен азыр деле балдарды тарбиялап атпаймынбы? Биз сахнага даже далыңды түздөп, мойнуңду эметип, өзү келбетиңди түздөп, жакшынакай басып чыгып, мындай кылып башыңды ийип, элге таазим кылып, анан микрофонду алып ырдайсың деп биз бала кезинен баштап үйрөтүлөт бул нерсе. Ошон үчүн андай билимге сугарылган балдардын кыйналбайт. Такыр кыйналбайт. Алар жана суда сүзгөн балыктай болуп, алар үчүн бул мындай күнүмдүк эле кылган көрүнүш да. Мисалы кээде мен мындай жаңы сахнага чыгып жүргөн кесиптештерди көрүп, анан мындай өзүм уялып кетем да, мындай олдоксоңдонуп чыгып, анан мындай баш ийге, мындай элге таазим кылып, жанагы баш ийип, поклону дагы же
поклонбу же поклон эмеспи, мындай бир кызыктай болуп каласың да, мындай өзүң дагы мындай. Кээде ошолорго мындай акырын айтканга туура келип мындай үйрөткөн учурларыңыз болдубу же эми шагысынып калат деп эле кетип Жок, калган? мен бир 35 жашка чейин жанагы баары бир ошо орус мүнөздүгүм, тилим кыргызча бурулса дагы мүнөзүм орус бойдон калып, жана орус ойдогусун айтат дегендей болчу. Демек айттыңыз. Мен ошентип айтып жүрүп көп кесиптештериме жаман көрүнгөм. Сен неге мынтесиң, көрбөй атасыңбы, сен элге мынтишиң керек, анан мынтишиң керек деп ошентип айта берип, өзүмдүн оюмду, пикиримди аларга айтып, анан сынга алгансып, мындай мен мисалы аларды сынга албай эле мындай жакшы нерсени, жакшы жагынан жакшы ой менен айткам да аларгачы, мындай билбейт экен, айтып коеюн, мынтип жүр, тинтип жүр деп үйрөтүп коеюн депчи. Бирок адамдар ар кандай болот экен, кээ бирөө туура кабыл алат, ошол сыноону мындай туура же пикириңди туура кабыл алып, өзчү адам туура кабыл алып, мындай деп ошону рас айтып койбодуңбу, рахмат дейт кээ бирөө. Кээ бирөө болсо сен өзүң караболчу, сен ким элең мага деп ушундай даже конфликтке чейин жетет кээдечи. Ошон үчүн аны акырындык менен ошол жагымды да тыйып койдум өзүмдүнчү. Өзүм тыйып койдум. Эми ар бирөөнүн өз жолу болот экен. Анан баарына эле мугалим боло бербей, ошо мен тарбиялап аткан балдарга мугалим болоюн депчи. Мисалы, биз тарбиялап аткан балдарга аябай мугалим болом, аларгачы. Аларга баардыгын үйрөтүп, баардыгыңар бирдей поклон кыласыңар, мынтип басасыңар, мынтип жылмаясың, аспабыңды колго мынтип алып туруп анан элди бир жылмайып туруп анан баштайсың деп, ушундай деталдуу нерселерге чейин үйрөтөсүң да балдарды. Ошон үчүн биз тарбиялаган балдарды азыр сахнага көп чыгып атпайбы. Биздин ошо Петр Шубин атындагы Борбордук балдар музыкалык мектебинин балдары бүгүн уже чоң артисттер менен чоң сахнада, чоң жакшы концерттерде, мамлекеттик иш-чараларда катышып атат балдар. Мен аябай сыймыктанам биздин балдар менен. Анткени кээде ошол биздин балдардын өзүнүн алып жүрүп туруму мындай үлгүдөй да. Кээ бирөөнү. Ошон үчүн эми кыргыз сахнасынан сырткары сизди дүйнөлүк ырчылар менен дагы бир сахнада көрүп калдык дегендей, кыргыз сахнасы менен эле чектелбей ушул бүткүл ар кандай кароо сынактарга барып, лауреат катары да сизди баардыгыбыз жакшы билебиз, ар кандай конкурстарга катышкандыгыңызды. Мына ушул туурасында дагы кеп козгобойлубу? Чынында мындай бул деген адамдын тагдырына жазып коет экен да. Мисалы, мен кээде ушунчалык өзүмдүн ушул музыкалык профессионалдык жолум ушундай болгонуна жаратканга 1000 мертебе ыраазычылыкты айтам да. Мейли мен кассовый ырчы болгон жокмун. Бул факт. Анткени бизде кассовый ырчылар бар, ооба. 15 күн концерт берсе, тойлордон чыкпаган, тойлордон күнүгө 500 000 доллардан тапкан, концерттерин 15 күн берсе, 15 күн аншлаг болуп миллиондорду тапкан ырчылар бар. Алардын тагдырына ошондой жазылган. Бирок ошол эле кезде карап турсаң, алар ошондой жанагы бир определенный публикага иштеп жүрүшөт. Бирок ошол эле кезде ошолордун чыгармачылык жолун карасаң, бир да жолу ошо менен эле бүткөн да иш, мындайча айтканда. Туура айтасыз. Чоң сахнага аттанып, чет мамлекетте чоң проекттерде, мындай дүйнөгө аты таанылган режиссерлор койгон чоң концерттерде ошо дүйнөлүк аренаны багындырган ырчылар менен бир сахнада алардын тагдырына жазбаптыр да, мисалы. Бирок ар бир адамдын өзүнүн ырыскысы да. Ошон үчүн кандай десем, ар бир инсандын чыгармачылык чөйрөсүндө жүргөн өзүнүн жолу болот да. Менин багыма ошол нерсе жазылыптыр да. Мен ошо факт катары айтайын, мен кассалык ырчы болгон жокмун. Миллиондорду концерт берип тапкан жокмун.
мисалы ошол чыгармачылыгым менен чоң акча таап байып кеткен жокмун мисалы дейм да. Бирок менин тагдырыма такыр башкача жол жазылыптыр да. Мисалы мен 11 жолу эме чоң эл аралык конкурстарга катышып, ушу Кыргызстандын желегин желбиретип 11 жолу лауреат деген наам алдым да. Лауреат деген наамды билесиз, бул музыка чөйрөсүндө жүргөн адамдар үчүн бул эң чоң нерсе. Ооба. Жанагы эле мамлекеттик наамдарың менен бир катар эл аралык сынактардын лауреаты деп айтылат, мисалы чет мамлекеттечи. Бул мунун статусу андан кем эмес да, мисалы. Андан тышкары ошол чоң эми постсоветский пространстводагы эң белгилүү ырчылар Роза Рымбаева, Юлдус Усманова, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Полат Бүлбүляглы, А-студио, Дилназ Ахмадиева, эми Иванушки Интернешнл кийинки эмеле поколенияден карап отурсак, анан жанагы ОРТ каналынын чоң режиссерлору, продюсерлери Аксюта, Фадеевтер койгон концерттерге катыштым да. Ошон үчүн көрдүңөрбү, мен башка жагынан ушунчалык жашоом, ушунчалык мындай өзгөчө нерселерди көрдүм да. Ооба. Өзгөчө проекттерге катыштым. Ошон үчүн ошого 1000 мертебе жаратканга ыраазымын да. Менин тагдырыма ошондой нерсе жазылганына. Анткени мен кээде карап туруп кээ бир ырчыларды ойлойм да, өмүрүндө мисалы бир 50 жыл сахнада жүрдү, бирок бир да жолу оркестр менен ырдап көргөн жок мисалы. Бир да жолу оркестр менен ырдайт деген эмне экенин да билбейт. Мисалы түшүнүү да жок болот да. Ошондой болот. Бирок ар бир чыгармачыл адамдын өзүнүн жолу болот экен да. Менин жолум ошондой болду. Ошого мен абдан ыраазымын, анткени ушунчалык бай тажрыйбам бар профессионалдык жолумда. Мен ошол бай тажрыйбамды колдонуп, жаштарга жардам берем. Ар кандай ошол өзүм өткөн жолдорду айтып, алардын жолун жеңилдеткенге, кандай шарттарды түзүп бергенге, кандай издениш керек деп ошондой өзүмдүн кеп кеңештеримди берип келем. Ооба, мына ушул өзүңүз айткандай Шубин атындагы музыкалык мектепте директор, мүдүр катары билебиз да, анан ошол эле жакты да гүлдөтүп салдыңыз. Чын эле хор ачтыңыз, мамлекеттик иш-чараларда мына ошол сиздин окуучулар ырдап атышат, хор ырдап атышат дегендей, анан конкурсту дагы эл аралык конкурстарды дагы ойлоп таап мына ушул ишке ашырып атасыз. Деги эле мунун баардыгы албетте бул профессионалдык ооба, жана бай тажрыйбамдын арты менен. Анткени атайын ошо жараткан менин тагдырыма ошондой жазыптыр да. Ошол жолдун баарын өтүп, Гүлзинат, көрүп, үйрөнүп, сабак алып, анан жана жерге барып туруп, анан ошонун баарын баштайсың депчи. Эң сонун. Бүгүн сахна тууралуу сүйлөшүп аткандан кийин сахнанын алдын баарыбыз эле билебиз да. Баары жылтырак, баары сонун, баары сулуу, баары кооз дегендей. Анан сахнанын артында дагы бир балким кээде ыйлагың келгендей, балким кээде күлкүң келгендей окуялар абдан көп болот да. Анан эсиңизде калган бир учурларды эстеп бербейсизби сахнанын артындагы? Балким мына ушул чет мамлекетте жүргөн, Мен мындай эме сахнанын бир өзүнчө бир мындай кандай десем, бир мындай сыйкырдуу бир өзүнүн бир аурасы бар да, мындайча айткандачы. Сахна адамды башкача кылып коет да. Мисалы азыр эле гримеркадан учурашып бирөө мененчи, ошол мисалы сени мындай жашоодо мындай көрүп учурашып туруп эле, андан кийин бир жарым сааттан кийин сахнага сен боенуп жасанып артист көйнөгүңдү кийип туруп чыгып туруп ырдаганда, мындай ошол эле адамдын көзүнөн сен ырдап атып реакциясын көрөсүң да, мындай аябай таң калып, мындай көзү мынтип калганын байкайсың да. Анткени бул сахнанын өзүнчө бир ошондой сыйкырдуу бир күчү бар да, касиети бар да. Ошол нерсе өзгөчө, мен ошо байкайм да, мындай элдер аябай ой деп мындай башкача кабыл алышат да.
сахна мындай көркүңө көрк кошуп мындай башкача сени буга чейин башкача адамды элестетип жүрсө сахнадан көргөндөн башкача болуп калат да. Адамдардын кадимкидей сен ошол концерттен кийин ошол адамга жолуксаң ал уже сага башкача мамиле кылып мындай башкача ошондой бир өзүнүн күчү бар, сахнанын касиети бар. Анан мындай да биз сахнада жүргөн адамдар бизде ар дайым адамдар ушундай жана сиз айткандай жалтырап кооз көйнөктөр менен позитивдүү маанайда мынтип жүрөбүз да сахнадачы. Ал эми анын аркасында ошол 3,5 мүнөттүк ырың дырдаш үчүн мисалы канча деген эмгек, канча деген сиз айткандай көз жаш, канча деген көрө албастык бут тосуулар жана эми бул бардык чөйрөдө бар туурабы, ошондой нерседен өтөсүң. Ошон үчүн бул сахнада жүргөн адамдардын мындайча айтат да, мындай жанагы бир кыргызда жакшы сөз бар го, жана хан көргөндү да көрөт, кул көргөндү да көрөт да ошо сахнада жүргөн адамдар. Анан күлкүмүштүү бир эме деп атпайсызбы, мен мисалы эмеге күлкүмүштүү деле эмес, бирок мындай ар кандай сыноолордон өткөм да ошо чет мамлекеттерденчи. Мен ошо Астана шаарынын бир чоң конкурска, эл аралык конкурска даярданып бардым. Анан ошол жака барсам, азыр ойлойм да, мындай жаштыгым менен жүрөгүм курч экен депчи. Мисалы азыр ошондой ситуацияга түшкөндө мен кандай өзүмдү мындай алып жүрөрүмдү, кандай реакцияда калат элем билбейм да азыр. Кандай ситуация болду? Мисалы мен ошо Астанага барганда Казакстанда жана Азия дауысы деген аябай чоң эл аралык конкурс бар эмес белем, мурунчу жалпы Советтер Союзунда бүт мен деген ырчынын баары, ушу эстрадалык жанрдагы ырчылардын баары катышкан ушунчалык чоң конкурс болчу да. Ошол конкурсту тейлеп жүргөн чоң Пономарев деген режиссер Казакстандын. Ушунчалык характери мындай, кандай десем, аябай мындай резкий ушундай адам болчу да. Анан мен жашмын, ошондо ойлоп көрсөм бир 30га чыга элек, анан конкурска барат десе өзүм эле ырымды даярдап алып эле бир кенеде чемоданыма кийимди кечем көтөрүп алып эле билет сатып алып эле Алматыга чейин такси менен барып андан билет алып эле жөнөп калдым да. Ал жака келсем эми ушунчалык чоң конкурс экен, жанагы ошол убактагы Казакстандын президенти Назарбаевдин финансированиясы менен ошо Астананын эмесине арналган чоң конкурс экен да. Анан мен деген жылдыздар чогулуптур ошол жерде. Дмитрий Маликов жүрөт, Доминик Джокер жүрөт, Макпал Исабекова, Роза Рымбаева, Яллатов, ошол мен деген ырчылардын баары чогулуптур да. Анан эң күлкүмүштүүсү бүт ал жакта бүт график берилет да, мисалы планда мынчанчы күнү мындай, экинчи күнү мындай, репетиция, анан гала концерт жана башка депчи. Анан ошол эмесин анан чоң залга бүт ошол чет мамлекеттен келген бардык ырчылар келишти да. Анан мен ошол жерден өзүмдү аябай момундай жана жетим баладай сездим да. Өзүңүз эле барып алгансыз. Анткени мен жалгыз барып алыптырмын да. Мен ал кезде биз сахнага чыккан жылдары продюсер, менеджер, анан имиджмейкер, СММщик дегендер түшүнүгүбүз да жок болчу. Сам себе режиссер болуп эле кете берчүмүн, мындайча айткандачы, түшүнүгүбүз да жок болчу. Ошого байланыштуу өзүм эле кете бергем. Ал жака барсам эми ар бир ырчынын жана келген жанында креативный директор, анан имиджмейкер, анан музыкальный директор, продюсер деп ушинтип ар бирөөнүн жанында бир 5-6-10 чактыдан кээ бирөөнүкү бийчилери менен ушундай экен да. Анан ар бир мамлекетти атап атат да эме депчи. Өзбекистан десем мындай бир чоң делегациядан турган бир 20дай кишичи деп кол көтөрүп булгашып бүт залга мынтип кол булгап эме жеңелектерин мынтип чыгарышыпчы. Желекчелерин чыгарышып ушинтишти. Андан бир убакта карасам Украина десе деле алар деле ушундай да жамаат болуп ошентип туруп атышат. Анан бир убакта Кыргызстан десе мен жалгыз депчи. Ошентсем элдин баары мынтип
кабактан мындай я деген үн чыкты да мынтипчи. Ошондо ойлосом апарк кипкичтенкей эле кыз болчумун, ошентип алып калдым. Ошентип анан ушундай өзүмдү мындай басынып, уялып, аябай бир мындай чүнчүп каласың го, мындай ошондой мындай жаныңда баары эле мынтип турса өзүмчө чүнчүп аябай жаман болгом да. Анан мындай баары мынтип мени мынтип мындай аябай кемсинткенсип мынтип карашкан да. Анан ошентип калганда биринчи эле күнү ошондой болгондон баштап же өзүм барып башка ырчылар менен таанышкандан да уялып, уже корунуп таанышкандан да уялып, ресторанда деле жалгыз тамак ичип отурам. Эмеге деле өзүм анан репетицияга бардым. Анан репетицияга барсам, ал жерден башкаларга кээ бирөөлөр эми ошондой жанында чоң эмелери, директорлор, пиар менеджер жана башка деген жанагы жанында жүргөн адамдар кирип, жок, биздин ырчыбызга дагы бир жолу ырдап алсын, микрофон биягы мындай болуп атат, шарт түзүп бергиле деген кишилер бар да. Анан ошого байланыштуу карасам, мага чейин менин очередим жеткенче мага чейинки башка чет мамлекеттен келген ырчылар кээ бири 3 жолудан ырдап алды ырларын, кээ бири 2 жолудан да өзүнүн каалоосунча ырдап атышат да. Анан бир убакта ошо Пономарев деген режиссер Кыргызстан, выходите на сцену деди. Анан жалгыз чыктым. Анан мынтип карап туруп, мынтип койду, анан музыка кетти. Анан жаңы эле оозумду ачып 2 строчканы ырдаганда эле тарс деп өчүп туруп, спасибо, следующий деп койду да. Анан ага андан дарданып, мындай жанагы эми бизде музыканттарда мындай нерсе бар да, жандуу үн менен аткарганда акустика деген нерсе бар. Ошо залда үнүңдү кандай катуураак басым жасап ырдашың керекпи же наоборот мындай акырыныраак ырдашың керекпи деп акустиканы сезип алыш керек. Ошон үчүн репетиция керек да. А мага мындай практика жүзүндө репетиция бербей койду да. 2 строчканы ырдап баратканда эле все, следующий деп койду да ошо режиссерчу. Эми ал дагы ошондон болуш керек, мындай эми жалгыз эле бул эмне кайратат деп түшүнүксүз эмне деп ушундай мамиле болду да магачы. Анан аябай ошентип корунуп жүрдүм. Анан конкурс күнү келди. 1-2 күндөн конкурс күнү келди дагы. Анан эме өзүмчө отуруп алып, боенуп, көйнөгүмдү кийип алып, анан ал жакта организаторлор азыр 2 номерден кийин сиз деп айтты да мага. Анан ошондо анан бардым сахнага. Барып сахнанын артында турдум дагы. Анан Кыргызстан ушундай Чыңгыз Айтматовдун жеринен келген биздин бауырлаштар деп казактарды жакшы кылып мени сахнага чакырышты. Анан чыгып туруп бир чети мен азыр ойлойм да, жанагы жашоонун мындай ушунчалык сен мындай туруштук берип, ошондой оорчулуктарыначы туруштук берип, сага ошондой эмелерге оорчулуктар келгенде туруштук бергенде адамдын ичинде бир кандайдыр бир мындай өжөрлүк да пайда болот да. Өжөрлүк, өзгөчө андай болсун, мындай деп мындай өзүңдө ичиңде дагы бир нерсе ойгонот экен да. Анан сахнага ага чейин корунуп жүргөм, сахнага чыгып туруп жөн эле болгон күчүмдү салып туруп бүт жанагы болгон билимимди, болгон өзүмдүн жанагы тажрыйбамды эметип туруп ушундай жүрөгүм менен ырдадым да. Анан ошентип ырдаганда эле бүт бир 10 чакты мындай жюрилер отурат, ар жагында жөн эле эл толтура. Чоң эмеде эл толтура, жана бир 6000-8000 кишиде. Эми алардын залдары аябай чоң, концерттик залдар чоң да. Анан жөн эле ошол бизди талдап отурган жанагы жюрилер тура калып кол чабышты да. Анан ошонусу аябай мындай биягыма канат чыккансып эле өзүмчө эле мындай учкансып аябай сүйүнүп алып эле сахнадан кеттим. Анан кеткенден кийин эле ошол эле 32 мамлекет катышкан болчу. Ошо 32 мамлекеттен биринчи орунду алдым. Анан ошол биринчи орунду алганда эме да, биринчиден мындай да, карабайсызбы? Биринчиден ошол жюрилер
ошол мага ошол эгерде сыноо келбесе, мындайча айтканда, ооба, эгерде ким билет мен мындай өзүмдү бош коюп, андай мындай өжөрлүк менен, андай мындай жан дилим менен, может быть, сахнага чыга албай калмакмын да. ооба, балкимчи деп. Ошон үчүн ар бир нерсе сени ошондой бир ийгиликке түртөт экен да. Бул жөн эле берилбейт экен да. Оорчулук дагы, ооба. Ар бир оорчулукту өткөрүшүң керек башыңанчы. Ошондо гана сен ошол ийгиликтин баркында билет экенсиң. Ошол ийгиликке кантип жетишимде, мындай жана орусча айтканда жизненно необходимый причинаң болуш керек да. Ошогочу мындай. Ооба, жеткенге. Ошого жетиш үчүн ошондой эме менен аябай күрөшкө чыгышың керек экен да. Анан мен ойлойм, ошондой себептер болгон үчүн гана ошондой ийгиликке жеткем депчи ошондо. Анан ошондо ошо 32 кишини угуп бүткөндөн кийин жарым сааттай талдоо болуп туруп эле, анан жюрилер кайра бизди сахнага чакырып туруп, анан ошол айтып атап баштады. 3-орун, 2-орун, 1-орун Кыргызстан деп мага 1-орунду берген. Элдин бар жалдырат. Ошондо гана жана сахнада мен менен 3-4 күндөн бери жана чет мамлекеттен келген ырчылар ошондо гана мени бардыгы байкашып, бул кыз бизден да ашып кетиптир, жанагы сөлдүрөп жүргөн бир кыз депчи. Мындайча айтканда, жалгыз сөлдүрөп жүргөн, мындай теңине албай атышкан да, меничи мындай өзүнчө тамак ичип отуруп аткам. Алар мындай бири-бири менен сүйлөшүп, мисалы, уже мындай тил табышышып, прям ушинтип тамак ичкен жайда да ошондой болуп аткан. Анан ошондо мен 1-орунду алгандан кийин анан банкет болду да. Ошондо анан мына көр. Жанагы мени көңүлүнө такыр теңине албай аткандардын баары келип сүрөткө түшүшүп, ой силер деген кыйын энши турбайсыңарбы деп, казагы да келип, өзбеги да келип, тиги башка мамлекеттердин баары келишип, ошондо анан эмечте. Ошон үчүн мен ойлойм, адам чыныгы эмгеги менен жеткен ийгиликтин баасы өтө бийик да. Ошон үчүн мен айтат элем, муну жеңил желпи жол издебей, тескерисинче сыноого сынбай аракет кылып иштеш керек да. Мен бүгүн силерге ушуну айтып бергим келди, анткени позитивдүү нерселер да көп, бирок ошол эле позитивдүү нерсени сен ушул ийгилигиңде, мисалы, андан кийин Кыргызстанга келдим. Кыргызстанга келгенде ал кезде актуалдуу, ал кезде гезиттерге чыкчу элек, актуалдуу гезиттердин баарына чыкты. Бирок ошондо элдер деле, мисалы, аны түшүнбөгөнгө байланыштуу, ал ошол ийгиликке мен кандай жол менен жеткенимди билбейт да. Алар жана чокусун эле билишет. Тиги кыз, жанагы ырчы кыз барып келиптир. Ошол алыптырбы 1-орунду деп мынткендер да бар. Тескерисинче, Азамат барып келиптир ошондой, ана Казакстанга барып ушундай 1-орунда барып дегендер да болот. Сени сыйлап бир кандайдыр бир ушундай силердикине окшогон чыгармачыл кечелерге там или эмелерге чакыргандар да болду. Бирок жалпысынан айтканда, жанагы сен өткөн жолду өзүң гана билесиң да. Ошон үчүн мен бүгүн ошондой бир көп эмелерден өттүм. Мисалы, Россия Федерациясына барып, жанагы Фабрика звёзддо 1 ай жашадым. Ошо Фабрика звёзддо жүргөндө мага ичи тарлык кылып, коңшу эле мамлекеттер, айтпай эле коеюн, эми азыр атап, ал дагы аябай атактуу ырчы кыз болду бүгүнкү күндөчү. Мага окшоп эле халк ырчысы болду ал дагычы, ошо өзүнүн мамлекетинде аябай. Анан ошол кыз менин кийип чыкчу көйнөгүмдү урдуп алган да. Ошондой да көрүнүштөр болгон. Ушундай ар кандай нерселер болот да. Ошон үчүн ошонун баарын өтүп, анан мен ушундай нерселерди бүгүн мурун көп айтчу эмесмин. Анан мындай азыр эми менин биринчиден азыр ушундай чоң жолду өткөндөн кийин тажрыйбам да көп деп, ошо эл да билсин деп, сабак болсун деп, кесиптештерим да билсин деп мындай айтып бергим келет да кээде. Эң сонун. Гүлзина эже, аман болуңуз, бар болуңуз, окуучуларды тарбиялап, таптап, мына ушул эстрадагабы, классикагабы үйрөтө бериңиз. Ыраазычылык билдиребиз, ден соолук каалайбыз сизге.
Чоң рахмат. Ардактуу замандаштар, бул ЛТР подкаст болду. Бизди теледен көрбөй калсаңыз, анда ЛТРдин Маданият YouTube каналынан көрсөңүз болот. Кызмат Жанна Усубалиева, кайрадан амандашканча жакшы туруңуздар.